Саламатсызбы? Сүтсай окуусуна эмне болуп келип калдыңыз, ошону жөнүндө айтып берсеңиз. Сүтсайга биринчи былтыр жайында сиңдим эме деп калды. Сиз бриллиант турбайсызбы, шестеркалары бриллиант экен, анан сиз болсо любой жумушту аткарсаңыз жакшы болот экен, анан сиз менен бирөө чогуу бизнес кылса, тоже анын иши жакшы болуп кетет экен деп ушинтип калды. Анан обычно элди мактаганда эметесиң го. Анан өзүм анан үйгө келип кызыгып баштадым. Интернеттен көрөм, тактан көрөм. Анан бир күн Инстаграмдан карап аттым, ар кимдин эмелеринчи, эмелерин. Эркинайдын эмеси жагып калды. Интернет Инстаграмда жазган сөздөрү, сүйлөгөндөрү ушулар жагып калды. Бир күн Инстаграм эмеде жазып калдым. Эркинайга жазып ушинтип консультация алайын дедим деп ушинтип калдым. Хорошо деп ушунча деп суммасын айтты. Анан что-то ойлонуп калдык го деп ушинтип койдум. Анан ушинтип жүрдүк. Анан окууга барып албайсызбы деп ушинтип. Анан окууга тоже суммасын сурап, тоже кымбат экен деп ушинтип. Анан что-то ушу Сүтсайдан кийин эле почему-то эми копаться этип баштайсың, интернеттен көрөсүң, Инстаграмдан көрөсүң, Ютубтан көрөсүң. Аны что-то көңүлүмө жагы берди. Анан үйгө келип алып, уже цифралардан эле билебиз да биз. 15 мындай экен, анан 25 семерка мындай экен, 8 мындай экен деп атат. Менин балдарым улуусу семерка, анан экинчиси 8, эң кичүүсү единицка да, анан 10да төрөлгөн. Семерка балам менен мындай өтө жакшы эле мамиледебиз, бирок мен аны түшүнбөйм да, семерканычы. Мындай кылса мындай болуп калат, мындай кылса мындай болуп калат. Анан эртең менен жана хаус деп аз окуп атпайлыбы? Аны болсо мен аны хаус экенин деле билбейм да. Эртең менен бир жака, кечинде бир жака кетип, түндө келет же келбей да кала берет да ушундай. Анан аябай ушуну эле түшүнгүм келди да. Калган балдарымды түшүнөм, именно ошону түшүнгүм келди. Анан эмеге бардым, Эркинайга бардым, анан өзүм айттым. Эркинай жакшы консультация берди, аябай көп берет Эркинай. Где-то 2-де кирип, саат 9-да чыктым да. Анан тамак жедик, анын ортосунда 2 жолу тамак алып берди мага. Анан эметти да. Анан балам деп ушундай айтып атпаймын десем, эже сизде семерка, 8, единицалар булар укпайт деп ушинтти да. Булардын өзүнүн программасы бар. Эми сиз просто эле өзүңүздүн эле программаңызды билиңиз. Сиз ушундайсыз, сиз ушундай деп анан мындай түшүндүрүп берет го. Эми андай өтө мен мисалы үчүн Эркинай мен барганда, значит мен готов эмес окшойм деп калдым да. Анткени мага минусумду айткан жок да. Мен жолдошум менен ажырашып кеткем. Ушинтип ажырашып кеткем, мындай тигиндей десем, анан сиз эмнеге Абида кармап жүрөсүз? Кой бериңиз. Ал сиздин, может сиздин деле күнөөңүз бар деп ушинтип эметип койду. Анан ошо менен үйгө келдим. Анан мен Сүтсайда эмени билдим да, мындай. Просто эле жашаш керек экенчи. Сүтсай илими адамды просто эле жашаш керекке үйрөтөт экен да. Жаша дейт экен да, жөн эле жаша. Кыйкырба, өкүрбө, негативге түшпө, алдаба бирөөнү. Илгери кыргыздарда деле айткан го, бирөөнүкү бирөөгө буйрубайт деп. Ушундай эле нерсе экен да, мындай карагандачы. Анан жагып эле көңүлүмө мен ноябрда алдым консультациячы. Анан уже могуга барып окуп келейинчи да. Жумушка барып ар кимге эмете берчи, сиз сындай экенсиз деп элечи. Анан эме деп айткан да Эркинайчы, билип билбей айта берсең карма зарабатываешь депчи. Анан ага баягы написи да, анан эме пендечилик кыла бересиз да, барып алып эле аз туруңуз деп эле. Сиз мындай экенсиз, сиз не иштеп этпешиңиз керек, анан мынтпейсиз деп эле ушинтип анан кайра когудай мен карма зарабатывать нельзя, оказывается. Буну мен консультация алгандан кийин, буну тем более акчага кылыш керек экен, бесплатный кылса да карма зарабатывать деп койдум. Анан ошо менен келип калдым. Жакты аябай. Мастерлерге рахмат. Эркинайга, Динарага, Азизге, даже ушу Жанат агайга рахмат. Анан ушу биздин группага рахмат. Жакшы ынтымактуулукка рахмат, менден интервью алып атканга. Анан азыр ар бир эле келип мындай кейс деп эми өзүнүн өткөн өмүр баянын айтып берип атпайбы? Ооба. Бирок ошону карап турсаң, каждый мастерлер билет, айтып берип атса, эми башкалар мисалы үчүн десең, придуманный эле историянан калп эле ушинтип эле, кантип эле ушундай болуп эле анан ушуга келип мынтип кетсин дейсиң го. Мен азыр 2 кыз менен жашап атам да. Тоже бириси мурункусу базовый потокко келиптир, анан азыр дагы келиптир да.
Анан ошого айтат, биринчи келгенде түшүнбөйт экенсиң дейт. Азыр келип улавливай дейт да. Прям айтып атса, деп эле монтип эле билип атам дейт. Анан бизге да кечинде аны айтып берип атпайбы? Айтса болсо мен мынтип карап турам да. Значит, биз дагы буйруза ушинтип дальше окузак келет экенбиз да. Бул биз мен эмем Эркинайга айтып атпаймынбы? Эркинай, сен айткандан бери мен сабырдуу болуп калдым десем күлөт да. Эже, сиз сабырдуу болбой эле терпенияда жүрөсүз. Бир күн кыйкырып өкүрөсүз дейт. Анан чындап эле бир күн кыйкырабыз да. Бала деген, семья болгондон кийин жумуш. Бияктан эле консультация алып атып эле кечинде балама чалып алып эле кыйкырып кече эмес могу күнү. Если энергия нельзя деп кыйкырып атабыз да. Ошо. Рахмат. Ыраазычылык. Кандай инсайттар менен бир-эки инсайтты айта кетсеңиз, прям сизге прям ушундай жүрөгүңүзгө чейин тийген бир. Өзүмдүн неменби же? Жок, азыркы ошо окуудан. 3 күн окуудан да 4-чү дагы деле болот окуу. Ошондо кандай десем, мисалы үчүн ар кимиз өзүнүн историяларын айтып берип атпайбы? Историяны айтып атканда эле сен эми приблизительно билесиң да, туулган күндөр мындай эмелеринчи. Мен даже өзүмдүн эле баламан алайын, ошол инсайт болуп калды да. Мен 26-сында төрөлгөн балам бар да, 8-ка. Анан айтып атпайбы, 26-сылар везучийрээк деп, мындай биринчисинде эметип атпайбы? Анан кичине дипломатичный, кичине мындай эме деп, бирок точно ошондой да, мен экинчи баламчы. Он дипломатичный, общенияга жакшы келет, оңой эле мени алдап коет. Анан экөөбүз жакшыбыз, жакшы болуп кетебиз да, мынтипчи. Анан мени эметип коет. Хитрыйлык жагынан акчаны жакшы көрөт да. Деле апа, деп эле ошо акча деп эле ушинтип эметкендери прям окшош да. Анан кечээ мынтип атпайбы? Булар жакшы кийингенди жакшы көрөт, бренд кийингендер действительно ушундай да. Дордойдон эле кийим алып алсам жакпайт да. Анан дордойду кыдырмыш болуп эле мага эч нерсе табылган жок эле магазинден кийинип ушинтет. Чоң балам жети. Он признание хочет, звезда деп атпайбы? Действительно ушундай. Звездадай жүрөт, өзүн алып жүрөт, андай. Особо кийим менен деле маани бербейт. Бирок өзүн как звездадай алып жүрөт, анан өзү сүрөттөрдөн эле байкалат экен. Менин чоң балам сулуу, жаркылдаган ушундай бала да, аябай моундай сулуу. Анан кыз жандуу дейт го. Точно ушундай. Үйлөнгөнгө чейин азыр үйлөндү да. Үйлөнгөнгө чейин айнанайын толтура кыздар мага жөнөчү, апа бул кыз, апа бул, айнанайын бирөө менен жүрөчү, сен ушунун баарын алмак белеңиз, эми көрүп берсеңиз жакшы экен деп элечи. Анан азыр сиз уже чоң энесизби, бабушкасызбы? Бабушкам. Кудай буйрса, былтыр алдагы 16-сындагы 16 ноябрда төрөлдү неберем. Аны балам айтып коем, семерка сен мени эме укпайсың да, балаң да семерка деп койсом күлүп калат. Анан эми алар түшүнбөйт делет. Анан байны келип жатып, анан балама 8 балама айтып атпаймынбы, сен ушуну каалайсыңбы, ушуну каалайсыңбы, сен ушундай экенсиң деп айтып атсам, балам болсо мынтип карап туруп, апа сиз өзү Сутсай окууга кетсизби же төлгөчүлүккө кетсизби деп атпайбы? Прям точно айтып берип атпаймынбы? Анан действительно могу цифралар иштейт дегенге мен 100% ишенем да. Менин характерим, менин эмелерим прям агрессивная деп атпайбы? Мен биз каждый эле агрессивный эмесмин дейсиң да. Агрессивныймын деп эч ким айтпайт да. Мындай ойлосоң чын эле агрессияга берилип, балдарымды жакшы эле эметкен экенмин да. Анан жалкоомун, уйкум келе берет, жаткым келет, эртең менен баскыла деп атат. Мен ушул жекке келип бир да баскан жокмун. Эми буйрса базайын, контролдойн деп эле атам эми, Кудай буйрса. Рахмат сизге. Рахмат.